Мынакей өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө бизде союз малынан баштап мына акыркы биз көрдүк 81-82 жылы алынган айдоочулук күбөлүктөр бар экен, китепче убагында. Ал жерде айдоочулук күбөлүк алган, андан бери ичинде жазылчу данныйлары өчүп кеткен. Андан бери эле мына өзүбүз эгемендүүлүктү алгандан бери бир эле баракта сары кагаз түрүндө бир айдоочулук күбөлүктөр бар экен, көк кагаз түрүндө, андан кийин пластик сыяктуу өткөн сары пластик сыяктуу, андан кийин көк пластик сыяктуу, жалпы айтор өтө көптөгөн санда бир 500 миң деп айтсам жаңылышпайм го деп ойлойм. Бир 500 миңге жакын бир айдоочулук күбөлүк бар экен бүгүнкү күндө. Баарынын бүгүнкү күндө мөөнөтү көрсөтүлбөгөн. Эмес. Ошолордун баарынын бүгүнкү күндө сапаты аябай начар болуп, айрым көпчүлүк учурда сүрөттүн өзүнүн сүрөтү көрүнбөй калган, же болбосо мөөнөтү көрсөтүлбөй, текшерүү учурунда, ГАИ кызматкерлери тарабынан текшерүү учурунда айдын бир ишенбестик учурлар дагы көп болгонуна байланыштуу биз жалпы акция жүргүзгөнбүз, акция кылганбыз. Биринчи кезекте айдоочулук күбөлүктөр бүгүнкү күндө эң жогорку сапаттуу деңгээлде учкун мамлекеттик компаниясы аркылуу, мамлекеттик мекемеси аркылуу учкундан бизде аябай жакшы международный, эл аралык стандарттагы защитный слой аябай жакшы болгон биз айдоочулук күбөлүктөрдүн стандартын иштеп чыгып, бүгүнкү күндө элдерге, жарандарыбызга жакшы кызмат көрсөтүүнү көздөгөнбүз. Бүгүнкү күндө мына кийинки быйылкы жылы мына 15 январдан баштап 15 февралга чейин деп биз акцияны баштаганбыз. Ошол акция учурунда кимде ким мөөнөтү көрсөтүлбөгөн жана сапаты жагынан сүрөтүн айтып атам, башкасын айтып атам. Ошо сапаты жагынан дагы бүгүнкү күндө мындай күмөн жараткан айдоочулук күбөлүктөрдү акция учурунда акысыз бекер алмаштырбагыла деген бизде акция жарыяланды. Айтып кетишибиз керек, акция жараганда ар бир жарандарыбыз ушул мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн акцияга өзүнүн жарандык позициясын билдирип, аябай көптөгөн сандагы бүгүнкү күндө мына өзүңөр көрүп турасыздар, өзүнүн жарандык позициясын билдирген өзүбүздүн жарандарыбыз аябай көп экен жана ушул акциядан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн мына бүгүнкү күндө алып атышат. Эң эле негизгиси мамлекетибиз көрсөткөн кызматтарды өз убагында сапаттуу кызмат алуу максатында, анан өзүбүздүн эле жарандарга керектүү деңгээлде жакшы сапаттагы айдоочулук күбөлүктөрдү берип, ошол эле күбөлүктөр башка чет мамлекеттерге чыкканда дагы өзүнө керектүү жана ыңгайлуу шарттар болсун деп жогорку деңгээлдеги сапат аябай жакшы жаңы үлгүдөгү күбөлүктөрдү биз элдерге тартуулап атабыз. Ошол мүмкүнчүлүк менен пайдаланып биз бир айлык акция кылганбыз. Акция учурунда мына бүгүнкү күндө аябай жакшы көптөгөн запростор болуп атат. Офлайн түрүндө дагы, онлайн түрүндө дагы. Эгерде бир канчалык деңгээлде бул акция жетишсиз болсо, жетекчилик менен дагы кеңешип, жетекчилик өзү дагы позициясын билдирди. Бул акцияны дагы узартканга дагы мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Канча жарандар бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүк менен камсыз болуп калды? Мынакей мен сизге данныйын азыр эле айтайын. Тийиштүү деңгээлде биздин кураторлорубуз мына берип атат. Офлайн, онлайн болуп биригип, мынакей сиздерге айтайын. Жалпы 19 январга карата 13.800 айдоочулук күбөлүккө арыз түштү, заявка. 20-сында 18.803. 21-inde азыр саат 11-ге чейин, күнүгө саат, түнкү саат, эртең саат 7:30-дан 11-ге чейин иштөө мөөнөтү болуп атат. 11-ге чейин иштеп атасыңар, 11-ге чейин иштеп, заявкаларын алып, күнүгө айтор 15 миңден көп күнүнө заявка түшүп атат. То есть бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктү алмаштырам деген жарандардын саны аябай көп. Биринчи күндөрү 15-ден баштап 19-на чейин биз акцияны баштаган күнү биз ошол түндүктөн жаңы программа эмес, ошол иштеп аткан программаны бир аз өзгөртүп 083 деген справканы алып салуу деген программаларды алып, анан жаңы обновление кылганга бир аз убакыт кетти. Бирок 19-дан баштап мына элдер өзү жарандар офлайн эмес, офиске барып эмес, онлайн эле өзүнүн үйүндө эле күбөлүктөрдү, айдоочулук күбөлүктү алмаштырууга мүмкүнчүлүк алды. Мен ушул учурдан пайдаланып айтып кетет элем, бардык өзүбүздүн жарандарга сиздерден сураныч, мына мамлекетибиз
санариптештирүү боюнча аябай чоң жумуштарды аткарып келүүдө. Ошолордун алкагында мына айдоочулук күбөлүктөрдү дагы онлайн түрүндө, түндүк аркылуу, түндүк тиркемеси аркылуу онлайн түрүндө алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө бар. Силерди баарын чакырып кетейин. Айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштырууда, ошондой эле автоунааларды бир адамдан экинчи адамга өткөрүү, сатуу учурунда дагы онлайн түрүндө ушул онлайн тиркемени колдонуп, офиске барып, очередке туруп убактыңарды кетиргенден көрө мен силердин баарыңызды чакырып кетейин. Айдоочулук күбөлүктөрүн дагы сырткары автомашиналарды сатуу жана алуу учурунда онлайн аркылуу оформление жүргүзүүңөрдү мен суранып кетем. Себеби бул тиркемени дагы мына президентибиз өзү контролго алып, жетекчиликке тапшырма берип, мына ушуну биз азыр ишке киргизгенбиз. Күндөн күнгө онлайн түндүк аркылуу автомашиналарды дагы сатып алуу процесстерин жүргүзүп, мына күндөн күнгө бул дагы жумуш дагы ишке ашып баратат.